Чексиз достук долбоору Кадамжай районундагы мектептер менен иш алып барууда. Аталган демилгенин алкагында аткарылган иштер боюнча атайын иш-чара Айдаркен шаарында да өткөрүлдү. Чексиз достук долбоорунун алкагында мектептерибизде бир топ иш-чаралар уюштурулуп өткөрүлүп келүүдө. Ошол иш-чаралардын бири бүгүн Айдаркен шаарындагы Маканов атындагы орто мектебинде бир ошол чексиз достук долбоорунун аткарган иштери боюнча семинар өткөрүлдү. Мектеп окуучуларынын эмгегин баалап, бүгүн ушул семинарга келип калтышып отурабыз. Семинар жемиштүү, өз максатына жетти деп ойлоймун. Бул келечек ээлери болгон окуучулардан биз көптөгөн жакшылыктарды үмүт кылабыз. 2019-2020 окуу жылынын башында ошол чексиз достук долбооруну баштайбыз деп өкүлдөр келип, ошол долбоорду ишке ашыруу максатында биз иштерди жүргүздүк. Мында долбоордун максаты улуттар арасындагы достукту жана толеранттуулукту чыңдоо болуп саналат. Айдаркен шаарындагы номер 20 Орозбай Маканов атындагы мектептин окуучуларынан 3 команда чыгып, өздөрү жашаган аймактагы көйгөйлүү маселелерди иликтеп долбоор жазышкан. Мектеп окуучуларынын демилгеси менен Айдаркен шаарындагы көйгөйлөр аз да болсо чечилип жатканы айтылууда. Негизинен бизде мер баланс командасынын жазган проектиси Айдаркен шаарыбызды жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана жаштар үчүн сейилдүү жайын ачуу болгон. Бул команданын дагы жазылган проекттери негизинен ушул ЮНИСЕФ тарабынан негизинен колдоолор көрсөтүлүп, негизинен $10.000 АКШтагы сумма келип, андан кийин мэрия тарабынан 300 000 сом өздүк салым болуп туруп, биздин Айдаркен шаарыбыздагы өзүңүзгө маалым болгондой көрккө бөлүнүп, урналар коюлуп, жарыктандырылып, азыркы күндө жаштар үчүн бир жакшы бир үлгү түзүлүп атат да. Биз чексиз достук долбооруна катышып, биздин команданын аты Мери Баланс жана биз Айдаркендин эң көйгөйлүү проблемасын чечиш үчүн биз Айдаркен жергесинде Айдаркен элдеринен эмпатия жүргүзгөнбүз. Жана биздин шаарыбыздын көйгөйлүү проблемасы бул жашылдандыруу жана эс ала турган жерлер жоктугунун себеби. Анан өзүбүздүн проблемабыз чыныгы реально актуалдуу экендигин чечип, өзүбүздүн шаарыбызга жашылдандыруу жана жарыктандыруу киргизди. Мындан сырткары аталган мектеп жамааты тарабынан китептер менен камсыздоо, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу максатында да алгылыктуу иштер колго алынган. Каныша Яшимова, Зайнидин Малабаев, Алтын бешик жаңылыктары.